Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, Республикалык штабтын пресс-борунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Усунбаев Нурболот Төлешевич маалымат бермекчи. Түзөөдө бүгүн бизди ЛТР, Алато 24, КТРК, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкаял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан угуп көрсөңүздөр болот. Нурболот Төлешевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 15 апрель карата маалыматыбызды бир жакшы маалымат менен баштасак, бир сутка ичинде жалпысынан 7 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Кечээки күнү Ош шаарынын областтык ооруканасынан 2 бейтап, Бишкек шаарынан 5 бейтап, кайталанган алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыгып, аман-эсен сакайып, жакшынакай үйүнө узатылды. Республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин жалпысы 78 бейтап айыгып, ооруканадан чыгарылып, сакайып, жакшынакай баягы күнүмдүк жашоосуна барды. 2020 жылдын 15 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 19 түрүн каттадык. Бишкек шаарынан 5, Ош шаарынан 12, Ош областында 2 бейтап бар. Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы учуру ошентип 449 учуруна жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 93, Ош областында 130, Ош шаарында 71, Чүй областында 28, Бишкек шаарында 82, Баткен областында 5, Нарын областында 34, жана Ысык-Көл областында 6 бейтап дарылануу учурунда. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 15ти түздү. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3, Ош областында 2, Ош шаарында 10 учур катталып турат. Жалпысынан республика боюнча ушу эпидемияга каршы күрөш башталгандан бери медицина кызматкерлеринин арасында 98 учуру катталып жатат. Ушул жерде токтоло кетсем, мына бүгүнкү күнү ушу эпидемиялык абалдын түзүлүшү ушундай болуп жатат. Бүгүнкү күндө жалпы биздин республикага кирип келген биринчи толкундагы жанакындай инфекциянын очокторун таап, экинчи катарда турган жакын жанакындай байланышта болгон адамдарды таап, кийинки этаптан ошол бир үчүнчү толкун катары кетип аткан ошо жергиликтүү биздин өзүнүн калктын арасында дагы катталып аткан учурларын тастыктап чыгып, бүгүнкү күндө ошо республикада жүрүп аткан эпидемиянын баягыдай чектерин, чек араларын тактап жетишип калганга келдик. Ошол учурда болгон ооруларды, жанакындай байланышта болгондордун баарын тактап чыгып, эми болсо ошол жанакындай чектердин ичинде деген алдын ала жана эпидемияга каршы иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Ошол учурда ушу медицина кызматкерлерибиз дагы ушул жугузуп алганга да дуушар болуп туруп аткан учуру болгон аракеттерди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул ооруп калган медиктердин санын дагы азайтканга аракет. Жалпы ушу ковид оорусун жугузуп алгандардын ичинен 244 аял киши болду, 205 эркек. Жаңы катталып калган кечээки учурлардан 14 аял киши, 5 эркек. Жаш боюнча алып келсек, 15 жашка чейинки балдардын саны 40 болду. Анын ичинде жашка чейинкиси 3, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 12, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 109, 36 жаштан 55 жашка чейинкиси 173, жана 50 жаштан жогору тургандар 115 бейтабыбыз бар. Жалпы 449 бейтап бүгүнкү күнү дарыланып, сакайып туруп аткан учуру. Стационарда 366 бейтабыбыз калды. Оор абалда турган 11, ошонун ичинен жандандыруу бөлүмдөрүнө реанимацияга коюлгандары 7 бар. Орточо абал жана канааттандырары тургандары 355, жалпы чыгарылгандардын саны 78ге жетти. Каза болгондор 5 менен туруп атабыз. Изилдөөгө келип түшкөн лабораториялык үлгүлөрдүн саны 28.222 болду. Жүргүзүлгөн
изилдөөлөрдүн саны 27.033, бир сутканын ичинде 981 анализ жүргүзүлдү ПЦР тест менен. Ковид лабораториялык жактан тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны бүгүнкү күнү 7455. Жакын байланыштардын биринчи категорияга мунун ичинен 1528, башка экинчи категориядагы байланыштар 5977 киши бүгүнкү күндө көзөмөлгө алынып, ошо медициналык кароо жүргүзүп туруп атат. Өзүңүздөр билесиздер, обсервацияда да турган адамдарыбыз бар. Бүгүнкү күнү 902 адам ушу обсервация абалында туруп жатат. Эгерде мүмкүн болсо, эми расмий тилде маалымат берип койсуз. Уважаемые соотечественники, информация на 15 апреля я решил с информацией о выписанных пациентов. За сутки выписано 7 пациентов с выздоровлением с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. В городе Ош выписано 2 выздоровевших, в городе Бишкек 5 выздоровели. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Всего за время вот этого эпиднеблагополучия со стационаров уже выписано 78 пациентов. На 15 апреля текущего года по республике зарегистрировано 19 новых подтвержденных случаев COVID-19. В Бишкеке 5 случаев, в городе Ош 12, в Ошской области, в Накатском районе 2 случая. Таким образом, всего подтвержденных случаев в республике 449 подтвержденных случаев. Из них в Джалабадской области 93, в Ошской области 130, в городе Ош 71, в Чуйской области 28, в Бишкеке 82, в Баткенской области 5, в Нарынской области 34 и в Иссыкульской области 6 заразившихся людей. Медицинских работников за сутки с подтвержденным COVID-19 зарегистрировано 15 случаев, к сожалению, из которых 3 медицинских работника из города Бишкек, 2 из Ошской области и 10 случаев в городе Ош. Таким образом, всего медицинских работников с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 98 случаев. Здесь я хочу оговориться, что за время, начиная с первых случаев вот до сегодняшнего дня, служба общественного здравоохранения в основном определила уже границы очагов эпиднеблагополучия, уточнили первую волну, вот завоз инфекции у нас произошел в страну, затем вторая волна — это контактные люди, близкие контакты, затем на третьем этапе мы сегодня регистрируем больных уже передача идет среди местного населения. И вот в этих условиях медицинские работники активно работают над проведением противоэпидемических профилактических мероприятий. К сожалению, вот в случае заражения COVID у нас происходит. И Минздрав предпринимает все меры, чтобы этих случаев не регистрировалось. Из зарегистрированных положительных случаев 244 составляет женщина, 205 мужчин. Среди новых случаев 14 женщин, 5 мужчин. Дети в возрасте до 15 лет у нас составили 40, из них до года 3, от 16 до 19 – 12 случаев, от 20 до 35 лет – 109, от 35 до 55 лет – 173 у нас пациентов, лица 55 и старше лет у нас составляет 115. Таким образом, 449 подтвержденных случаев у нас в республике мы имеем. На сегодня в стационарах находится 366 пациентов, в тяжелом состоянии 11 из них, в реанимации находится 7. 355 пациентов у нас в удовлетворительном состоянии. Вот, выписаны на сегодня, я уже сказал, 78, умерло 5. На лабораторное тестирование поступило 28 222 образцов.
Проведено исследование 27 033. За сутки наши лаборатории отработали 981 анализов. Количество контактировавших лиц с больными и зараженными составляет 7455. Из них близкие контакты, то есть с высоким риском, находятся 1528 человек под медицинским наблюдением. И контакты второй категории составляют сегодня 5977. Как вы знаете, у нас находятся люди на обсервационных условиях, они составляют 902 человека. Нурбол Төлеш, эгерде уруксат этсеңиз, анда суроо жооп өтсөк, жанагы сиз айтып чыккан ошо 80ге чукул сакайып чыккандарды эми өздөрүн кандай алып жүрүш керек? Бул сакайып чыккандан кийин лабораториялык жанакындай тесттери терс чыккандан кийин алар жанакындай эле жалпы режимде өзүн алып жүрсө болот. Дагы карантин аларга улантышабы же улантышпайбы карантинде? Карантин уланбайт, бирок ошол жерде ден соолугуна байланыштуу кандайдыр мүчүлүштөр болсо, булар жанакындай жергиликтүү медицина биздин мекемелерге кайрылып, бул боюнча дагы кошумча мындай изилдөөлөр жүргүзүлүшү мүмкүн. А так жалпы шарт менен жүрө берсе болот. Сиз айткандай ошо COVID-19 илдетин ошо медицина кызматкерлери да жуктуруп атпайбы? Ошо жуктуруунун себеби эмнеде болуп атат? Жуктуруунун себеби дагы көп болушу мүмкүн. Бүгүнкү күнү ушул себептердин баарын тастыктап, тактап чыгыш үчүн атайын жанакындай эпидемиологтордон турган жана ушул тарапта иштеп аткан адистер тарабынан бир атайын иш топтор түзүлүп, ушул ар бир медицина кызматкерлери жана ооруп калган учурун деген терең тастыктап, биз ошондон жыйынтык чыгарышыбыз керек. Анткени баягы жуга турган жолдору көп болуп атат. Анткени өтө жанакындай жуга турган потенциалы бийик инфекция болуп эсептелип атат бүгүнкү күндө. Мына дагы айтып кеттим эле, ушу дүйнө жүзүндө 22 миңден ашык медицина кызматкерлери бүгүнкү күнү ушул коронавируска душар болгонун биз Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматтарынан алып атабыз. Демек ушул келгенден башынан баштап эле ушу медицина кызматкерлерин кандайдыр бир баягы сактоочу жолдорунда карап, бүгүнкү күндө мына болгон аракеттин баары ушул атайын кийилчү кийимдерге, респиратор жана маска, кол кап, бет кап дегендердин баарын камсызганга мына аракет көрүлүп келди жана тынбастан ушу талбай ушул аракеттерди көрө беребиз. Бүгүнкү күнү келген гуманитардык жардамдардын баарын ушу дөңгөлөктөн түшүрбөй туруп кайра таратып бергенге аракет кылып атабыз. Мына фонддордон жардам келип атат, жеке ишкерлерден жардам келип атат, башка дагы донорлук уюмдардан дагы жардам катары келген ушул атайын кийилчү кийимдердин баарын жеткизгенге мына аракет кылабыз. Бүгүнкү күндө бул жагынан абал кыйла жакшырып калгандыгы бар. Мына бүгүнкү күндө бүт областтардын баарына бөлүнүп, ошол жерге жеткизилип, мына бүгүн түндө дагы ошол атайын гуманитарный груз катары ушу атайын кийилчү кийимдер бар жогу ушу Нарын областына жөнөп, бүгүнкү күнү калган областтар мына складка келип ушул жерде техникасы туруп жатат. Эгер уруксат этсеңиз, ушул суроону мен орусча берейин, анан биздин орус тилдүүлөргө дагы түшүнүктүү болгондой болуп. Вот вы говорите, что очень много, и среди сотрудников здравоохранения тоже, да, вот они заражаются этим заболеванием, и в чем это проявляется, и каким путем они заражаются? Есть ли какой-нибудь прогноз? Здесь это очень высококонтагиозное заболевание. Возбудитель этой инфекции очень вирулентный, то есть очень заразный получается при очень близком контакте. Наши медицинские работники входят в очень близкий контакт с больными, с лицами, которые заразились, оказывают им медицинскую помощь, оказывают медицинское обслуживание. И в этих условиях вот происходит вот эта передача инфекции. Это не только у нас в стране. По данным Всемирной организации здравоохранения,
вот зарегистрировано более 22 тысяч случаев заражения медицинских работников. Это очень, конечно, такие цифры, которые вызывают озабоченность. У нас для того, чтобы предотвратить все эти случаи, предпринимаются все возможные меры. С самого начала идут большие попытки обеспечить всех медработников, которые привлекаются к работе с лицами, которые заразились COVID-19. Это в части обеспечения средствами индивидуальной защиты, респираторами, масками. На сегодня ситуация немножко улучшилась, потому что уже в некоторой части границы начали открываться. К нам в страну стали поступать большие партии гуманитарной помощи в виде средств индивидуальной защиты, в виде масок, респираторов, перчаток, бахил и других средств защиты. И мы прямо с колес стараемся все это отправить в те точки, где у нас идет обслуживание коронавирусных больных. Поэтому нашим медицинским работникам тоже вот такая работа предстоит, и мы работаем в тесном контакте. И для того, чтобы сказать, от чего же все-таки идет заражение, на сегодня очень сложно, поэтому по каждому случаю мы постараемся разобраться. Созданы специальные группы, которые состоят из ведущих специалистов, из специалистов в области инфекционного контроля, которые на сегодня по республике проводят эти исследования для того, чтобы выяснить причины заражения и выработать непосредственно рекомендации по профилактике таких случаев заражения медицинских работников. Баарыбызга белгилүү, ушул министрликтин аппаратынан дагы ошол илдетке чалдыккандар да катталды. Сиздердин оюңуздарда алыстан иштетүү боюнча бир кандайдыр чара көрүлүп атабы? Жугунун баягы очогу болбосончу. Мына бул жерден деле айта кетиш керек. Жанакындай 98 медицина кызматкердин арасында да, ушу бизде дагы, Бишкекте дагы, оперативдүү штабта дагы иштеп аткан кызматкерлер дагы ушундай жанакындай коронавирустук инфекцияны жугузуп алганга дагы бир шарттарда ошо дуушар болуп калышкан. Ошол биринчи жанакындай бетап ушу биздин кызматкерлерден бирөөсү катталган деле саламаттык сактоо министрлигинин толук иштеп аткан кызмат курамын толук текшердик. Ошол эле замат ошол жерден текшерип толугу менен бир 100дөй кишини текшергенбиз. Ал жерден ошол жанакындай баягы кайтарып отурган биздин милиционер кызматкери дагы ошол жерден жугузуп алган экен. Аны дагы ошо түзмө-түз дарылоого алдык. Ал жерде эпидемияга каршы иш-чаралардын баарын каралып чыккан. Бүгүнкү күндө ошол саламаттык сактоо министрликтин курамын толук медициналык кароодон өтүп атышат. Күндө келип ал жерде бир ЦСМдин кызматкерлери бекитилген. Мындан тышкары сиз айткандай толук жанакындай удаленный режимде коюп атабыз. Андай иштей тургандардын баарын ошол жака кетиргенбиз. Үйлөрүнөн отуруп бүгүнкү күндө иштерди жасап атат. Но бирок түшүнөсүңөр, биздин шарттын убагында деген толук Минздравты деген жанакындай шартка кетирип койгонго мүмкүнчүлүк жок. Ошон үчүн деген биз жанакындай шартка байланыштуу ушу толук өзүбүздүн ичибизде деген жанакындай алдын ала иштердин баарын уюштуруп алып туруп, ошол жерде кызматыбызды өтөп жатабыз. Бири-бирибизди карап, ошол жерден көзөмөл жүргүзүп, бүт иштерди жасап туруп атабыз. И жанакындай жугуза турган бир шарттарды ошол жерден кичине көзөмөлгө алганбыз. Дезинфекция иштери да жүрүп туруп атат ал жерде. Биз министрликтен толук кандуу иштешин деген камсыз кылып, ошол жерде аракеттерди көрүп аткан учурубуз. Ош облусунда катталган жанагы илдетти жуктуруп алгандардын тергөө иштери кандай жүрүп жатат? Анан бул боюнча саламаттык сактоо министрлигинин адистери ошо Ош облусуна жөнөгөн. Азыр жыйынтык кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө мындай тергөө деген маселе туура эмес болуш керек. Ошол изилдөөлөр жүрүп атат, эпидемиологдор иштеп атат. Ошол жерде баягы
дарылоо мекемелеринин шарттарын көрүп, ошол жерде медицина кызматкерлеринин толук иштеп аткан режимдерин, башка жанакындай шарттарын баарын изилдеп жүрүп атышат. Бүгүнкү күндө деген жыйынтыгы деген азырынча чыга элек. Эми бул жыйынтыгындагы терең анализ деп ошонун баарын тескеп чыгып алып, анан муну жанакындай башка дагы медицина кызматкерлери жугузуп албасын деп, ошол жанакындай өзүбүздүн сунуштарды беришибиз керек. Бул иш аябай мындай орчундуу болуп атат. Бүгүнкү күнү бул группа деген иштеп, бул Бишкек жакта да, Чүйдө да болуп атат. Бул жака дагы өзүнчө группаларды деген уюштуруп, азыркы күнү ушул жанакындай тескөөгө, анализдегөнгө биз ошонун үстүндө иштеп аткан учурубуз азыр. Ушу Кыргызстанда ушу COVID-19 оорусунун баягы жогорку деңгээлге жетүүсүн аныктай турган силерде кандай механизм бар? Бул жерде ушул эпидемиялык абалды мындай прогноздоп, же болбосо ошону деген бир кандайдыр модельдерин түзүү деген, бул көп эле оору чыкканда ошондой аракеттер көрүлөт. Бүгүнкү күндө жанакындай мунун жанакындай ар кандай ыкма методдорунун баары бар. Биз дагы ошол методдорду эле колдонуп, мына дүйнөлүк саламаттык сактоо бирге берген дагы бир жанакындай ыкмасын да колдонуп көрдүк. Мындан тышкары жанакындай математикалык түрдө моделировать эткен дагы бир шарттары бар. Аны да карап көрдүк. Ошол эле учурда ошонун баарын баягы ортого алып келип туруп, өзүбүздүн дагы баягы биздин да адистер, биздин дагы илимий кызматта отурган биздин специалисттерибиз ошону дагы жасап көргөнгө аракет кылып, ошону деген жанакындай бир 20-сынан 24-нө чейин ушул эң бийик деңгээлдеги бир жанакындай уровеньге жетебизби деп болжолдомо беришкен. Мына ошого жараша деген баягы өзүбүздүн иш чаралардын баарын, көлөмдөрүн, жанакындайлардын баарын ошо пландап, ошо ишке ашырып атабыз да. Орусча берип коеюн. Оплачивается ли вынужденный отпуск без содержания для медработников, которые сегодня по решению главврача сидят дома? Вынужденный отпуск должен оплачиваться. Там есть свои механизмы, и каждый руководитель организации здравоохранения на своем уровне должен все эти вопросы решать. Ошол саламаттык сактоо министрлиги баарыбызга белгилүү болгондой, ушу кечээ күнү Ат башы районунда жана Нарын шаарында дагы өзгөчө абал киргизди. Анан акыркы күндөрү сиз айтып кеткендей, жана биздин ушул статистика көрсөткөндөй, бул илдеттин жугушу ошол аймакта дагы абдан бир көтөрүлүп баратат кескин түрдө. Анан ошондон улам министрлик кошумча жардам үчүн жана кошумча каражаттарды жабдыктар менен камсыз кылуу үчүн атайын адистерди ушу Нарын облусуна жөнөткөн туурабы, же кандай иш чара болуп атат бул тарапта? Бүгүнкү күндө ушу Нарын областында жанакындай бир эпидемиялык абал курчугансып туруп атат. Анткени ошол жерден жанакындай ар кандай себептерден ошо улам оорунун бир очоктору пайда болуп, ошонун тегерегинде да баягы байланышта болгон адамдардын арасынан да ошо жугузуп алгандарды таап, жанакындай дарылоого алып атабыз. Ошол эле учурда ушул бир аз майда мүчүлүштөр болгон. Биз видеоконференция өтүп турат. Ошол жерде иштеп аткан координаторлор менен байланышта болуп атабыз. Биякта дагы республика штабта да бул маселе каралып турат. Ошол жерде баягы кем карчы жетишпегендиктердин баарын тескеп чыгып, ошого жараша мына келген гуманитардык жардамдарды, биздин өзүбүздө турган запастардын баарын ошол жака чегерип, ошол жака жибергенге аракет кылып атабыз. Мына бүгүнкү күндө ошол эки жанакындай партия гуманитардык жардам келген, ошонун экөө тең ошо тең бөлүнүп, ошо Ат башы районуна чейин Нарын областына мына кеткен. Бүгүнкү күндө өзү ат башылыктарды эле байкаса керек, биздин медицина кызматкерлери жанакындай атайын жакшынакай костюмдарды кийип, көк полоскалар менен бар болгон. Мына Facebook'тарга да өзлөрү салып, ушу аябай жакшы экен деп, сапаты дагы башкасына деп мына маалыматты берип атышат. Мына жана башында айта кеттим эле, түндө дагы Нарынга келген транспортты бүт складтан жүктөп, ошо түнү менен кайра жөнөттүк. Ошол жерде демек ошол келген жанакындай атай кийүүчү кийимдер жана башка каражаттардын баары ошо толук кандуу ошол жерге жеткизилип, туура жана биздин мекемелерге таратылып берилет. Биздин медицина кызматкерлери
жанакындай бир коопсуз абалда иштегенге бир шарттар түзүлүп атат. Мындан тышкары мына ат башыда бүгүнкү күнү ушу Бишкектен жөнөтүлгөн 4 дарыгер барып иштеп атышат, өзүнүн кызматын алып. Бүгүнкү күндө Жумгал областында, Жумгал районунда дагы ушундай бир муктаждыктар чыккан. Ал жерге дагы бир дарыгерлердин тобун топтоп, бүгүн жакынкы арада ошол жака командировать эткенге аракет кылабыз. Ошо Бишкектин четиндеги кайсыл конуштардан ушул илдетти жуктургандар катталды? Бул эми деген кандайдыр бир эпидемиологиялык бир параметрлер байкалбайт. Анткени ушу Бишкекте деген бүт баарын эле деген жанакындай бирдей эле жайгаштырылып атат ал жерде. Орусча айтып коеюн, уруксат берсеңиз. Каково психологическое состояние больных и работают ли с ними, если требуются психологи? Действительно, это очень такой вопрос, который требует значит, проведения мероприятий. Действительно, иногда мы сталкиваемся с этими вопросами. Депрессивные состояния могут возникнуть, реактивные какие-то состояния. Чтобы оказать вот такую помощь, привлекаются у нас специалисты-психологи. У нас и в наших лечебных учреждениях есть люди, которые подготовлены в этой части, чтобы они смогли прямо оказывать эту психологическую помощь. Такие факты у нас есть, правда, отдельные. Люди пока у нас держатся, потому что в большинстве случаев иногда это проходит бессимптомно, но все-таки эта помощь предусмотрена. Иногда эта помощь нужна и нашим медицинским работникам. Мы эти вопросы обсуждаем и по возможности пытаемся быстро это решить. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Усимбаев Нурболот Төлөшевич маалымат берди. Бүгүнкү брифингди Түз Оодон ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5-канал, облустук медиа борборлордун Ош ТВ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкай ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ютубтан ГТРК ЛТР каналынан, Фейсбуктан болсо Кыргыз өкмөтү социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кыргыз улуттук кабар маалымат агенттигинен дагы угуп көрө алдыңыздар. Спасибо вам, Нурболот Төлешевич, за информацию. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усимбаев Нурболот Төлешевич. Прямой эфир вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК Алато 24, Пирамида 5 канал, областные медиацентры, Ош ТВ, на радиостанциях 1 радио, Кыргыз радиосу, Менкай ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, 1 радио и через информационное агентство Кабар. Спасибо вам за внимание.